УКМК уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү жана ага тиешеси бар адамдардын ишмердигине бөгөт коюу боюнча иштердин алкагында акыркы бир жумада эле бир катар адамдардын кармалганын жарыялады. Алардын арасында айылдык кеңештин депутатынан тартып кыргыз спортчулары да бар. Короткая встреча с Салимой. В 23 году на чемпионате мира в Ташкенте Салимбай меня и целую группу чемпионов мира Олимпийских игр пригласил к себе на обед. Мы там пообедали и разошлись. Акыркы кездери социалдык тармактарда Өзбекстандык Крим авторитет Салим Абдувалиев менен түшкөн сүрөттөрү жарыяланган белгилүүлөрдүн арасында бир кездеги ички иштер министри, учурда спорттук күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев да бар. Ар кандай талкууга алынган генерал-майор социалдык баракчасы аркылуу кечээ кызматын тапшырганын жарыялады. Акыркы күндөрү мына биздин Кыргызстанда бир топ таасирлүү адамдар, спортко тиешеси бар, Яман аты-жөнүн айтпай эле коет, бүт баарыбыз көрүп атабыз. Ошолор УКМКга чакырылып, канчалык деңгээлде ошолордун байланышы бар, ошол Салимбай бача менен такталып атат. Алардын канчалык кылмыш каралашканын бул еще далилдеш керек азырчы. Бирок баягы байланыш бар деген бул өзү эле азырча бир көп нерсени айтып турат да. Ал эми буга чейин Салимбай бача менен байланышып, жардам сурап баргандардын сап башында экс-депутат Эмил Жамгырчиевдин аракети азырга чейин элдин эсинде. Мен деген ишкерлер дүйнөлүк Кыргызстан бийик деңгээлдегилер барып сүрөткө түшүп атпады беле. Депутат болгончо уруксат алып атты. Кала берсе акыркы жолу биздин депутатыбыз, мен окуучум, тоже полковник атыста, ошол барып, ошого барып арызданып келгенде, бул деген өтө өкүнүчтүү. Бул деген кылмышкерге барып тизе бугуп бергендик. Бул деген ошолор менен тазым кылып, сговор преступник, алар менен ашташып кеткени болуп калды да. Менен ошого токтоо коюлду, тизгин тартылды. Эми өздөрү баш тартып аткандан кийин биздин кишилер да бар, аларга барып тазым кыла албайт эми. Кремс өзүнө алып качат да. Бул жакшы жөрөлгө, Кудайым буйрса, бул жакшы нерсеге ийгиликтерди алып келип, коомчулугубузда өнүгүү процесси башталат. Каралар менен кармашуу мында турсун, алардын жардамын алып, бийликке келип ишкерлигин өркүндөтүү Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да кезигери жашыруун эмес. Өзгөчө Орто Азия чөлкөмүндө белгилүү Крим төбөл Салим Абдувалиев кыргыз саясатына да таасирин тийгизип турган дейт эксперттер. Ал эле эмес кезинде уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү мында турсун. Каралардын ана башы катары белгилүү Азиз Батукаевди кыргыз бийлиги кызыл килем менен узатып, майлуу кызматтарды калча олтургандар азырга чейин элдин эсинде. Муну менен күрөшкөн эсеңе да бардыгы. Совет мезгилинде күрөшкөн, бирок жыйынтык бере алган эмес. Грузия жакшы результат берди, кийин теге Саакашвили кеткенден кийин дагы уланып атат ошондо. Себеби Грузия Крим чөйрө боюнча СНГде эң бийик деңгээлде турчу. Анан кийин биз болчубуз. Биз киргенде биздин өкмөттөн кишилери Батукаевди самолетке салып узатып койгон. Ошолор жүрүшөт. Ал эми кийин Күлбаевди болсо баары Кудай түтүп, баары жакшы интервью берип, ал жөнүндө жакшы ой айтып атат. Ал Серионда канчалык ак болуп, канчалык жакшы болгон чакта дагы коомдогу өнүгүүдөгү баягы терс таасирин тийгизген. Саясатчылар барып тазим кылып турган. Ошону даже күч органдарына киргендеги чоңураак должността ошол аркылуу киши келген. Менин бул жерге келгенимдеги негизги максаты коомубуздагы эң негизги болгон коррупционерлер менен мыздаемство, взяточство, бандиттер менен күрөшүү эң негизги. Коомубузду биз ушул элементтерден тазалайбыз. Эми мынтип андай көрүнүштөргө бөгөт коюп, коррупционерлер менен аюусуз күрөшүп жаткан УКМК башчысы Камчыбек Ташиев караларды каржылагандарга катуу эскертип, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү жана ага тиешеси бар адамдардын ишмердүүлүгүн ооздуктоого жетишти. Учурда башкы чекист буга чейин айткандарынын өтөөсүнөн чыгып, Кыргызстанга эле эмес, Орто Азияга белгилүү Крим авторитетке байланышы барлардын баарын четинен кармап, өз өмүрүн тобокелге салып жатканына өлкө башчысы да кабатырланып жатканын билдирген. Камчыбек Ташиевдин бул аракетин алкууга алып, баасын берип колдоого алгандар четтен чыгат. Азыр өткөндө Камчыбек Кыдыршаевичка генерал-полковник намын тапшырып атып, президент өзү айтып кетти. Өзүнүн баягы өмүрүнө коркунуч туулуп атканын билип турса дагы ошол башын сайып коюп, Камчыбек Кыдыршаев албетте иштеп атат. Анан бул жерде азыр Камчыбек Кыдыршаевдин коопсуздугун сактоо бул биринчиден мамлекеттин милдети. Себеби дегенде бул киши өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, бул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Аракети бар ошол болуп атпайбы? Мамлекет өнүксүн, мамлекет өссүн деп ушул кармашып атат. Камчыбек Кыдыршаев албетте бул мамлекеттин жумушу, анын коопсуздугун сактоо. Бизде мисалы 9-чы кызмат деген бар. Мамлекеттеги жетекчи кызматкерлерин коопсуздугун сактоого ошолор аракет кылып жаткан болуш керек.
Menimçe bул öte maňly masaladır. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчыбек Көлбаев 2023 4 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин Кыргызстанда аны менен байланышы бар жана аны уюшкан кылмыштуу тобун каржылап турган деген айып менен бир катар ишкерлер кармалып, айрымдарына издөө жарыяланган. Кээ бирлери мамлекетке каражат төгүп эркиндикке чыккандары да бар. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.